Ассаламу алейкум, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Жусуп бала санатында диний агартуу борборунда турабыз. Барыңыздарга маалым болгондой эле бул жакта жайкы Куран курсу жана лагери уюштурулган. Албетте, ар бир эле ушул лагерге баласын тапшырган ата эне баласы кандай шартта, окуу шарттарында окуп жаткандыгына кызыктар. Эми ошондуктан биз Нур Медиа каналы силерге ушул балам лагерде кандай окуп жатат, курсагы того элеби, ооруп калбадыбы, лагерь кызыктуу, көңүлдүү өтүп жатабы деген суроолорго жоопту балдарыңыздардын өзү менен маектешип силерге жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Мына азыркы учурда Нур мечитинде устаздар тараптан жаш өспүрүмдөргө ыйман адеп сабактар болуп жаткан экен. Азыр биз ушул сабактарга катышабыз. Сиздер да экрандан алыспай катышыңыздар. Андан соң эмнелерибиз менен сабактан эмнени түшүндү, кандай пайдаларды алды жана эмнелерди үйрөнүп ошон туурасында маектешебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жүрүңүздөр. Musulman деген сөздүн мааниси баш ийүүчү, багынган адам деп которулат. Өзүн Аллахтын өкүмүнө, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө багындырып, баш ийдирип жашаган адам деп которулат мусулман дегени. Жалаң гана намаз эмес, намаз дагы окуйт, орозо дагы кармайт, арамдан дагы сактанат, 24 саат жашоосун өз каалагандай эмес, балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөндөй жасайт. Ошол мусулман деп аталат. Эми ошол кезектен биз кече сүннөт деген эмне дегенди өтүп жатканда айттык элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу биз үчүн үлгү. Эми үлгү болсо анда алгач аны эмне кылыш керек? Үйрөнүү керек. Анан ошого жараша жашайбыз. Билбеген адам кантип жашайт? Бүгүнкү сабагыбызда тамактануунун сүннөттөрү. Тамактануудун сүннөттөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткандай тамактанчу болсок, эң биринчи бизге ден соолугубузга пайдады. Сүннөттө берекет бар, сүннөттө сактык бар. Bir çekeden ötөбүз, карагыла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчи сүннөт дастаркон салуу. Айбандар алардын дастаркону болбойт. Алар тапкан жеринде ушул топуракка булап жей берет. Бирок мусулман адам эң алгач тамагына дастаркон салып, дастаркондун үстүндө тамак жейт. Биз дастаркон баарыбыз салабыз, туурабы? Бирок мага жагат деп эмес, балким дастаркон салган сүннөт деп ниет кылып салчу болсок, анда тазалык өзүнчө, сага жакканы өзүнчө, сүннөт сообу өзүнчө. Ошого дастарконсуз тамак жебеш керек. Сөзсүз дастаркон үстүндө. Экинчиси, колду билекке чейин жууп, арчыбоо. Эки колду билек деп мына ушул жердеги сөөктү айтабыз мына. Ушул билек. Эки колду жууп, анан арчыбоо дегени кичине ушундай кармап турсаң, колуң курап калат. Анан ошону менен тамак жеп баштаган бул сүннөт. Өзү Япониянын эли аябай бир нерсени иликтеп, изилдеп, ошонун түйүнө жетүүдү жакшы көрүшөт. Эмнеге мусулмандардын пайгамбары мусулмандарга колуңарды жууп, арчыбай тамак жегиле деп айтты экен, деп ушуну изилдейт бир профессор. Изилдеп көрсө, адам колун жууп туруп, анан кичине мындай абада кармап арчыбай, мындай кылбай, же болбосо бир полотенцага арчыбай, колун жөн эле кургатса, Аллахтын кудурети менен колунда көзгө көрүнбөгөн бир пленка, перчатки сыяктуу болуп, колун каптап калат экен дагы, бир дагы микроб, бактерия оозуна кирбейт экен да. Ошонон кийин эң күчтүү доктурлар жүрөккө, мээге операция жасай тургандар перчатки кийбейт экен. Себеби перчаткиде дагы канчалык стилизированный болсо дагы кайсыл бир деңгээлде микроб, бактерия бар бир калат экен. Колдорун жууп, кургатпай, анан операция жасайт экен да. Бул нерсени бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 14 кылым мурда айтып кеткен. Демек эки колду жууйбуз,
Дастарханга барганча эмне болот? Кол кургап калат. Үчүнчү сүннөт. Тамактануудан мурда дуасын окуу. Өткөн сабакта биз дуасын өттүк. Дуасы кайсыл? Бисмилла. Же ортосунда эгер эстен чыгып калса башында бисмиллахи аввалаху ва ахираху. Төртүнчү сүннөт. Чөк тизелеп же бир тизелеп сүннөткө ылайык олтуруу. Кана бирөө чыгып бул жака бизге көрсөтүп берсин. Чөк тизелеп отурган кандай болот? Сен чык кел. Атың ким? Шер Мухаммед. Бул жака келип бизге көрсөтүп бер. Чөк тизелеп отурган кандай болот? Мына ушуну чөк тизелеп отурган деп айтат. Же бир тизелеп, ана бир тизелеп отурчу, же бир тизелеп. Мына. Ушундай отуруп тамактанган сүннөт болот. Эми кара, сүннөт эң негизгиси сүннөт, сооп. Пайдасы адам ушундай отурганда ашказанын бир тарабын басып отурат экен дагы, тамактанганда ашказан толбойт экен. Ашказандын 3төн 2 бөлүгү толуп, 3төн 1 бөлүгү бир тизелеп отургандыктан басылып калат экен дагы, тамактанып бүткөндөн соң ордунан турса, тамак ашказанда толуп турбай, балким дем алганга орун калып, адам түрдүү оорулардан саккалат. Өзү көптөгөн ооруларга себеп эмне? Көп тамак жеген. Ошондуктан доктурга барса, доктур дары белгилеп берет. Ошону менен биргеликте эмне дейт? Бул тамакты жебеңиз, буну жебеңиз, буну жебеңиз. Көп тамактарды жебеңиз деп коет. Аны эмне деп айтат? Диета. Эмнеге диетага буйрат? Себеби биз диета кылбай, жей берип, дайыма ашказаныбыз толуп тургандыктан ушул ооруларга себеп болот. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Чөк тизелеп же бир тизелеп отуруп тамак жесек өтө пайда. Кээ бир адамдар семирип кетет, курсак. Анан дары издейт да, дарысы. Арыктаган дарысы эмне экен? Арыктагандын эң жакшы, эң сонун дарысы мына ушундай отуруп тамак жеген. Чөк тизелеп отурасың, же бир тизелеп отурасың дагы, тамак жесең арыктайсың. Арыктаган таблеткасы, башка физиораткасы бардыгы убактылуу. Жакшы арыктаймын десең ушул. 5-чи сүннөт оң кол менен тамактануу. Оң кол. Кара, биз оң кол менен эмне кылабыз? Ассаламу алейкум, учурашабыз. Оң кол менен бирөөгө бир нерсе беребиз, алабыз. Оң кол бул аталышы дагы жакшы, анын жумушу дагы жакшы. Сол кол менен адам мурун тазалайт. Сол кол менен бирдемкени жаман нерселер тазалайсың. Ошондуктан адамга жагымдуу дагы негизгиси сүннөт оң кол менен тамактануу. Албетте, кимдир бирөөдүн оң колу бир себептер менен оң колун иштете албайт. Же колу кесилген. Ал учурларда сол колу менен тамактанат албетте. Айласыз. Бирок оң колу жакшынакай эле болсо, анда оң кол менен тамактануу албетте сүннөт. Сологойлор, кээ бир адамдар сол колу менен жазат го. Учурашканда ассаламу алейкум деп сол колу менен учурашабы? Жок. Сол колу менен жазгандар да кантип учурашат? Оң колу менен. Демек, алар дагы оң кол менен жегенди үйрөнсө болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам оң кол менен жеп, оң кол менен жегиле деп баса белгилеп айткан да. 6-чысы тамакты өз алдынан алуу. Бир чоң табакта айталы бир тамак 5 бармакпы же күрүш жасаган, анан карасаң сенин маңдайында отурган шеригиңдин астында бир эт турат. Ошону алып жесең жагабы ага? Жакпайт да. Өзүңдүн алдынан же, сенин рызкың сага эле келет да. Ошондуктан бул сүннөт өзү маданияттын туу чокусу сүннөт да. Сүннөт менен тамактансаң, эң маданияттуу тамактанган болосуң. Элестет, астыңдан алып жеп атасың. Анын астында жакшы нерселер көрүнүп турат. Макул, бирок ал өзүнүн астынан жесин, мен өзүм астынан жейин.
Жетинчisi 3 манжа менен тамактануу. 3 манжа менен тамактануу деген 5-өсүн тең салып алып туруп, анан ошол 5-өсүн тең оозго салбаш керек да. Аласың. Оозго салганда 3 менен салды. Албетте табактан чогултуп, аны пресстеп, аны алып жатканда макул 4 манжа менен же 5 бармакты 5 манжа менен ал. Бирок оозуңа салып жатканда 5-өсүн салба да, мына 3-өсү менен эле. Себеп 5 манжаны оозго салган бир аз көрүнгөндө дагы жакшы көрүнбөйт. Ач көздүк дагы болот. Ошого маданият. 3 сүннет, анан маданият. 8-чи, колунан тамак түшсө алып коюу. Биз биринчи сүннет эмне эле? Дастаркон. Колуңдан бир нерсе түшсө, каяка түшөт? Дастарконго. А дастаркон таптаза да. Колуңдан нан. Алдың эле колуңдан нан түшүп кетти. Же эт. Колуңдан түшүп кетти. Жийиркенип туруп, болду эми. Колуңдан түштү, таштап кой. Мусор болот. Жок. Аны ал. Алып туруп, эгер дастаркондон бир нерсе тийип калган болсо, тазалап, ошону кайра жеш керек. Мүмкүн берекет ошонун ичинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, шайтанга үлүш калтырбагыла деген. Бул уят болот эми. Эми албетте жерге түшүп кетпейт эми, себеби мусулман дастаркону жок тамак жебейт. 9-чусу өтө ысык тамак жебөө. Тамак келгенде, өзү негизи тамакты салып бергенде кетчине ысыгы кетип жегенге ылайыктуу болгондо салып бериш керек. Тамакты өтө ысык жесең бар го, даамын да сезбей каласың. Деп кантип жейсиң? Кыйналасың. Тиштесең ысык болсо, мисалы картошка, тишиң күйүп жаткан, деп аны сени көргөн адамдын тамак жегенге болгон аппетити да кайтып кетет. Ошого өтө ысык жебеш керек. Доктурлар аныктап чыгышса, өтө ысык тамак жеген адамдын ичегилери ошол тамактын ысыктыгынан ичегилери күйөт экен. Анан ичегилерине жара пайда болот. Аллах кечирсин, ичеги бир жаракат алып калса, анда ал күндө колдонулат да, суу барып жатат, тамак барып жатат, зыяны көбүрөөк да. Ошого өтө ысык жебейбиз. Көрдүңбү, тамак аябай ысыкпы? Деп жебе аны. Кичине чыдап тур. Артынан бирөө куубай аткандан кийин, согушта эмессиң. Ошого өтө ысык тамак жебейбиз. 10-чусу, сөйөнүп отурбоо. Эми аксакалдар, чоң аталарыбыз макул. Алардын жашына жеткенде, ошондо сени да көрөбүз. Алар 80-90 жашта. Бирок адам баласы ден соолугу жакшы, мыкты сөйөнүп алып тамак жеген, бул сүннөткө каршы. Бул текебирчилик болот. Кана ким бизге көрсөтөт бул жака келип, сөйөнүп жеген кандай болот? Кел. Ана көрсөтчү. Азыр көрөсүңөр, сөйөнүп жеген кандай болот? Мына. Жастыкка жамбаштап алып, мындай тамактанбайбыз, отургула. Идиш жана манжаларын тазалоо. Идиш, мына мисалы ушул идиш. Ушул идиште тамак жегенсиң. Эмне кыласың? Эмне кылабыз? Мына карагыла. Идишти алып туруп колуң менен мындай кылып, анан ушул колуңду мындай кылып жалайсың. Мындай эмес? Мындай эмес? Мына. Идишти анан манжаларыңды. Эми биздин идиш менен Бобиктин идишинде айырма болуш керек да, турабы? Бобик тамак жегенден кийин идиши тазалап коёбу идиши? Жок. Ошол бойдон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тамак жегенден соң идишин сыртка жөнөткөндө сыртта кызматчылар көрүп, кайсыл идиш пайгамбарыбыздыкы экенин билип койчу эле. Эмнеге? Таза кылып койчу экен да. Ошондуктан эгер колуңа май жууп калган болсо, ошону дагы идишти дагы тазалап коюу сүннөт болот. Бул жерде уялбаш керек. 13-чү, тамактануудан кийин дуасын окуу. Алхамдулиллахиллази
أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Ana uşul duanı kim jatka bilbeyt? Kim jatka bilbeyt? Bilbeysizби? Kim jatka bilbeyt? Alhamdulillah barыңар билет экенсиңер. 14-чү тамактан кийин колун жууп, оозун чайкоо. Машалла. Тамактан кийин эми колуң май болду. Бирөө менен учурашасың, же бир китеп окуйсуң, ошол колуңга тамактанган учурда жугуп калган май же болбосо башка нерсе китепке же бир нерсеге жугуп калбасын. Бул тазалык. Биринчиси сүннөт, анан маданият, тазалык, колуңду жуу, анан оозуңду чайка. Кайсыл үйдө, кара, кайсыл үйдө тамактан кийин кол жууп, ооз чайкалса, ошол үйдөн берекет үзүлбөйт. Каалайсыңарбы үйүңөрдө дайыма берекет болсун? Берекет дегени ар дайыма үйдө тамак аш мол, эт, суусундук, нан үзүлбөйт. Берекелүү. Анда колуңарды жууп, оозуңарды чайкап жүргүлө. Ушул 14 сүннөт менен тамактанчу болсок, элестет. Биз отурдук, тамак жедик. Алхамдулилlah, Аллах курсак тойгозду, 14 сүннөткө амал кылган соону алып баратабыз да. Мына пайда. Жөндөн эле эмес. Ошого иншаллах биринчи буну түшүнөбүз 14-тү. Түшүндүкпү? Экинчи жаттайбыз, үчүнчүсү тамактанган учурда ушуларга амал жасап, жана бирөөлөргө дагы жеткизебиз. Бисмилланы кичине үн чыгарып айтсаң, унутуп калгандар да айтсын. Ошого акын мындай деген: бисмилланы үн чыгарып айткын, айтпагандар айта калсын. Алхамдулиллахты үн чыгарбай айткының, жебегендер жеп калышсын. Сен тамакты баштаганда бисмилла деп баштасаң, бирөө унутуп калган болсо, бисмилла деп ага эскертүү болот. Ал эми сен бат-баттан жеп бүттүң. Жеп бүткөндөн соң алхамдулилла мен тойдум десең, бирөө дагы эле жегиси келип турса, ал уялып калат. Бул тоюп калган болсо, мен жей берсем, кой, уят болот деп алда токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан алхамдулилланы ичиңден айткын. Бисмилланы сыртыңдан айткын. Билгендерге кайталоо болот, билбегендерге жаңыдан сабак болот. Бирок баарыбыз эмне кылабыз? Ушул сабактарды түшүнүп, жаттап, амал жасайбыз. Ушул 14 сүннөт тууралуу кимдир бирөөгө түшүнбөгөн бирөөсү болду? Кайсыл бир сүннөттү кандай экенин түшүнбөгөн барбы? Демек баарыбыз түшүндүк, туурабы? Анда Аллах Таала баарыбызга бүгүннөн баштап тамактанган учурубузда сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшоп тамактанууга насип кылсын. Сабак бүттү туугандар, эми инилерибиз менен маектешебиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшыбы ден соолуктарыңыз? Алхамдулилlah, Аллахка шүгүр. Машалла. Эми мына бүгүн сабак болду сиздерге, туурабы? Эми ушул сабактан сиз эмнелерди түшүндүңүз? Өзгөчө сизге пайда болгон нерсе эмне болду? Бүгүн Нурулла устастын сабагынан биз тамактын адептерин өттүк. Тамактардын адептеринен эң маанилүү бул бир сүннөт болду. Ал сүннөт тамактын бизге жасап берилген тамактын айыбын айткоо. Мен мурун үйдө жүргөндө апам мага чоң менет менен жасап берген тамагына шүгүр кылбай айыбын айтып жүрчүм элем. Апа, эмне буга туз жеткен жок, бун тузу көп кылып койдурсуз деп айыбын айтып жүрчүм элем. Азыр бул жакка келип мен ал жаман сыфатымды таштадым, иншалла. Үйгө барганда апама чоң рахмат айтам. Ошол тамакты сизге жасап бергендиги үчүн, Ооба. Баракелде, машалла. Чоң рахмат. Жакшы туруңуз, ишиңизге ийгилик, Амин. Лагерге биринчи эле киргенде мен ошо аякта зыңгыраган, ошол сууларды көрүп, бул куштарды мен өзүм зоопаркка барганда да мындай куштарды көргөн эмес элем.
бул жакта ушул дин илиминен эле токтоп калбастан бул жакта ушул көптөгөн жаңы жаныбарларды көрдүм. Мисалы төөлөрдү, анан кыргыз элибизде өзүбүз атка жакын элбиз. Өзүбүздүн кыргыз элибизде айткан ат адамдын канаты деп. Ошол аттарды дагы биз өзүбүз минип көрүп, ошол байкелер бизге кызмат кылып жардам беришти. Ошондой эле илимдерден болсо биз пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жашап, ошолордон да сооп алсак болот экен. Бүгүн Нурулла устаздын сабагында болсо биз тамактануу адептери жөнүндө өттүк. Бардык адамдар тамактанат, бирок биз пайгамбарыбыз көрсөткөндөй тамактансак, ал үчүн да сооп алып, эртеңки күндө өзүбүзгө, акыретибизге сооп жөнөтсөк болот экен. Машалла. Чоң рахмат. Анан силерде мисалы үчүн күндө мына сабактар өтүп атасыз турабы? Сүннөт адеттерден, сүннөт дуалардан эми үйрөнгөн нерсеге амал болуп атабы силерде? Ооба, биз деген дайыма ошо чайга барганда, мисалы дагы бир дааратканага барганда ушул дуаларды окуп, сүннөттөр менен ушул амалдарыбызды кылып жатабыз. Дуаларды окуп, дайыма жамаат менен да ушул дуаларды кайталап жүрөбүз. Барекелде, машалла. Чоң рахмат. Лагерь кандай өтүп жатат? Алхамдулиллах, жакшы. Мен бияка келгенде лагерь өтө кооз экен. Бул биякта төөлөр, аттар, пони жана башкалар биякта өтө сонун экен. Нурулла устаз сабактары өтө кызык экен. Амир саптар өтө добрый экен. Жакшы окутат экен. Ошо мисалы 4 күндө мен уже 15 дуа жаттап бүттүм, 14 тамактан сүннөттөрүн жаттап бүттүм. Машалла. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Жаш өспүрүмдөр, инилерибиз ушул жайкы Куран курсуна келип, көптөгөн пайдалуу нерселерди үйрөнүшүп, мына ушундай чоң устаздардан мыкты сабактар өтүлүп, ошолордон мына өзүңүздөр көрүп тургандай инилерибиз өздөрүнүн буга чейинки адеп акылактарын тууралап, үйдөгүлөрүнө кылган мамилелерин оңдошуп жаткан экен. Чоң рахмат сиздерге. Нур Медиа каналды эң алдыда биздин каналга талып коңгуруна басып унутпаңыздар.